Саламатсыздарбы жалпы мугалимдер жана YouTube колдонуучулар. Бүгүнкү күндө онлайн сабак өтүү өзүнчө бир көйгөй болуп турган учур. Көпчүлүк мугалимдер кандай кылып онлайн сабак өтүш керек экенин биле албай турат. Ошолорго жардам болсун деген максатта биз онлайн сабак өтө турган бир платформаны түшүндүрө кетели дедик. Бул болсо көпчүлүккө маалым болгон Zoom деген платформа. Zoom'да сабак өтүү бардык эле мугалимдер үчүн жеңил боло бербейт. Бул видеону көрүп өзүңүздөр пайдаланасыздар. Онлайн сабак берүүдө окуучуларыңыздар менен тыгыз байланышта болууда дагы да жардамчы болот деген оюбуз бар. Андыктан бул видеону аягына чейин көрсөңүздөр мүмкүн болушунча кыска жана нуска түшүндүргөнгө аракет кылам. Кандай браузер колдонуп аткан болсоңуз, Google Chrome ушул жерден өзүңүз көрдүңүз, бул жерге Zoom деп жазып туруп эле басканда бул нерсе чыкты. Эми биз буга катталышыбыз керек. Мугалим сабак өтүш үчүн буга катталышы керек. Андыктан биз эмне кылабыз? Бул жерден организовать конференцию деген турат. Бул үчөөнүн кайсы бирин болсо деле бассаңыз, без видео деген каалаган бирин бассаңыз, бул экран сизге чыгат. Войти систему дегенди бассаңыз деле ушул эле нерсе чыгат. Биз системага катталышыбыз керек экен. Зарегистрируйтесь бесплатно деп турат. Муну бассак деле ушул сыяктуу нерсе чыгат. Бирок биз бул жерден регистрация кылып кыйналып отурбастан эле биз өзүбүз колдонуп жаткан ушул интернет тармагында Google'да колдонуп аткан өзүбүздүн көпчүлүгүбүздө эле аккаунтубуз бар. Мен ушул аккаунтту колдонуп атам. Войти с помощью Google дегенди басабыз. Бул жерден мына менин аккаунтум чыкты. Муну басып туруп эле дароо бул жакка кирип кетсек болот. Демек, ошол биздин Google'дагы аккаунтубуз бул Zoom'дун ичинде да ошол эле биздин аккаунт болуп калды. Эч кандай пароль эч нерсе сураган жок, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жерден келип организовать конференцию дегенден только демонстрация экрана деп баштай берсек болот. Андан кийин бул ушул Google Chrome аркылуу, браузер аркылуу бул жерден дагы сабакты өтсөк болот. Же болбосо биз өзүбүздүн компьютерибизге загрузить и запустить Zoom деген Zoom'дун өзүнүн тиркемесин мындай кылып көчүрүп алсак дагы болот. Өзүңүздөр байкагандай көчүп бүттү. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй 75 эле килобайт болуп турат. Өтө аз. Ушуну установка кылып алып дагы өтсөк болот. Же болбосо бул жерден гана если вы не можете загрузить или запустить приложение, начните из браузера дейт. Ушул жерден браузердин өзүнөн деле сабак өтсө болот экен. Муну басабыз. Бизге мындай бир экран чыгат. Звук с компьютера деп туруп эле муну жабабыз да пригласить дейбиз. Андан кийин копировать URL дегенди көчүрүп алып туруп эле муну биз даяр болгон көчүрүлгөн URL'ды ссылканы WhatsApp'тан кимге кааласак, окуучуларыбызга, кимдир бирөөгө кааласак, ал жактан жөнөтөбүз. Мындай кылып эле аны жөнөтүп коебуз. Андан кийин окуучулар ушул ссылканы басып, сиздин онлайн конференцияңызга катыша берет. Муну баскандан кийин бул жака кирген окуучуларыңыздын саны чыгат. Аларды өзүңүз каалагандай башкарсаңыз болот. Выключить звук для всех дегенди басып өчүрүп койсоңуз дагы болот. Подробнее дегенден бул жерден каалагандай өзүңүзгө ылайыктап тууралап аласыз. Буларга птичкаларды коюп койсоңуз, разрешить участникам включить звук для себя дейт. Өзү звукту жандырып ала турган же өчүрүп ала турган кылып койсоңуз болот. Эгер окуучуларыңыздан алардын суроолорун уккуңуз келсе, алардын үнүн жандырып коесуз. Алар кадимкидей сүйлөй берет. Өчүрүп коюп, өзүңүз гана сүйлөп, лекция катары дагы сабак өтсөңүз болот. Сабагыңызды өтүп бүткөндөн кийин
бул жерден выйти из конференция деп, завершить конференцию деп чыгып кете бересиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Агартуунун эң мыктылары болуп жүрө бериңиздер.